Креативдүү индустриялар паркына кош келиңиз. Кыргызстандын креативдүү индустриялар паркы бул креативдүү ишкерлер жана компаниялар үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк. КИПТин резиденти болуу менен сиз жеңилдетилген салык шарттарына жана бизнесиңизди өнүктүрүүгө жардам алууга ээ болосуз. Эми креативдүү индустриялар паркынын бир бөлүгү болуу үчүн эмне кылуу керек экенин карап көрөлү. Биринчи кадам, КИПТин резиденти боло ала турганыңызды текшериңиз. КИПТин сайтынан толук маалымат ала аласыз. КИПТин резиденти болуп, юридикалык жактар жана креативдүү ишмердүүлүк менен алектенген жеке ишкерлер боло алышат. Ошондой эле кирешенин 90% же андан көбү КИПке тиешелүү ишмердүүлүк түрлөрүнөн болушу керек. Бул түрлөрдүн тизмесин ушул жерден көрө аласыз. Ошондой эле резидент болууга талапкер КИПТин резиденттик критерийлерине жооп бериши керек. Экинчи кадам, документтерди даярдоо. КИПТин ишмердүүлүк түрлөрүнүн тизмеси менен таанышып, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү таптыңызбы? Анда кийинки кадам документтерди даярдоо. Документтердин тизмесин КИПТин сайтынан таба аласыз. Финансылык документтерди даярдоодо акыркы 6 айдын маалыматтарын берүү керек экенин эске алыңыз. Ошондой эле документтердеги маалыматтар бири-бирине туура келүүсү зарыл. Үчүнчү кадам сайт аркылуу арыз берүү. КИПТин сайтынан кирүү баскычын басыңыз. Андан кийин Google аккаунт аркылуу жеке кабинетке кириңиз. Сураныч, келечекте КИП менен иштөө үчүн ошол Google аккаунтуңузду колдонуңуз. Анткени бардык каталышуулар ошол аккаунт аркылуу жүргүзүлөт. Жеке кабинет ачылгандан кийин КИПке кирүү арызын түзө аласыз. Арыз түзүү баскычын басыңыз. Биринчи кадамга белги коюп, юридикалык жак же жеке ишкер формасын тандаңыз. Андан кийин арыздын биринчи бөлүмүндө өзүңүздүн маалыматыңызды киргизиңиз. Бардык маалыматтын туура жана толук толтурганына ынаныңыз. Толтуруу аяктагандан кийин сактоо жана кайтуу баскычын басыңыз. Эгер ката тууралуу билдирүү чыкса, маалыматтын тууралыгын жана толуктугуңузду кайра текшериңиз. Бардык маалыматты толтургандан кийин жана сактоо жана кайтуу баскычын баскандан кийин документтерди жүктөө үчүн булут баскычын басыңыз. Андан кийин арыз жөнөтүү баскычын басыңыз. Төртүнчү кадам, арыздын статусун көзөмөлдөө. Арыз жөнөтүлгөндөн кийин анын статусун КИПТин сайтындагы жеке кабинеттен текшере аласыз. Дирекция суроолор жаралган учурда комментарийлерди жазышы мүмкүн. Сураныч, комментарийлерди мезгил менен текшерип туруңуз. Эгерде арыз толтурулган учурда каталар болсо, дирекция аны оңдоо үчүн кайра жөнөтүшү мүмкүн. Оңдолгондон кийин арызга кол коюу баскычын басыңыз жана арызыңыздын дирекцияга жөнөтүлдүү статусуна ээ экенин текшериңиз. Документтер толук жана туура берилгенден кийин дирекция арызды карап чыгып, КИПТин байкоочу кеңешине жөнөтөт. Байкоочу кеңеш арызды карап чыгып, кабыл алынган жок же кабыл алынды деген чечим кабыл алат. Кабыл алынбай калса, комментарийлерде себеби көрсөтүлөт. Арыз кабыл алынса, КИПТин дирекциясы сиз менен байланышып, келишимге кол коюуну уюштурат. Каттоо процессинин аягы. Куттуктайбыз. Сиз каттоонун бардык этаптарынан ийгиликтүү өтүп, креативдүү индустриялар паркына резидент болдуңуз. Эми сиз төмөнкү артыкчылыктарга ээ болосуз. Бирдиктүү салык түшкөн кирешенин 1%, киреше салыгы 5%, социалдык фондко төлөм, аймак боюнча орточо айлык маянанын 12%, КИПТин дирекциясына төлөм түшкөн кирешенин 1%,